Эми келгиле бир канча мисалдар иштеп көрөлү бул жакта. Мисалы, am a teacher, мугалим деп турат. Am деген дайыма мен деген учурда to be этиши болот. To be этиши булар am, is, are дегендер булар баары to be этиштери. Am деген to be этиши дайыма мен менен бирге колдонулат. Себеби am a teacher дегенде демек I am a teacher болуш керек. Мен мугалиммин деген тааныштыруу сөзү болуп калат. Экинчи is my father. My father менин атам деп жатат. Демек бул кимди көрсөтүп атат? Кимди атап атат? Эркек адамды атап атат. Эркек адамга he is болуш керек экен. He is my father болот. Is his sister. Эми бул жерде кимди атап атат? Sister деген аял адам, эжеси же болбосо сиңдиси деген. His sister анын эжеси мисалы. Аял адамга биз ал деген сөздү she деп айтабыз. Демек she is